первый заместитель генерального прокурора Кыргызской республики Насизов Сумар Хавалович. Значит, мы приехали сюда, вот представители МВД, прокуратуры, хотели официально предостеречь штаб Атамбаева о том, что сегодняшние шествия, если они будут проводиться без ведома властей, мы будем решительно пресекать. Никаких спецсредств применяться не будет, но решительное действие будет применяться. Элди бирдеме айтышкын, көрүп атасыңар, аресттер жүрүп атат, жолдон өткөрүп атат. Ушу келгени ушу 40 киши келиптир. Албетте мен силерди азыр алып барып Буртокмокко түрмөгө салгым келбейт. Мен ушундай чечим алдым, балдар менен албетте штаб менен кеңешип, мен балыкчыга өзүм эле барайын деп атам. Сейчас договор. Что-нибудь скажите, о чем шли переговоры? Биз болсо ошол 20-3-жылдан баштап камалган балыкчы окуялар негизинде жана чүйдө Бишкекте 112 киши сабакта жатат. Ошолордун тагдыры жөнүндө сүйлөштүк. Анан бул жерде болсо ички иштер министринин биринчи орун басары Курманалиев жана болсо башкы прокурордун орун басары Насизов ошол алардын тагдыры жөнүндө сүйлөштүк. Иши кылып биз тиешелүү өтүнүш менен аларга кайрылдык. Мурдатан бүгүн эмес. Алардын болсо абактан чыгарып, күнөөсүз адамдарды бошотулсун деп. Ошол маселени бүгүн карап. Анан бирок оппозиция өз ишин токтотпойт, ал жөнүндө сөз деле болуш керек.